Урматтуу мекендештер, акыркы убакта Россия жергесинде мигрантофобия же мигранттарга каршы маанайды байкап жатабыз. Бул маанай бир гана жөнөкөй жарандардын катарында эмес, саясатчылардын, белгилүү адамдардын жана прессада аябай катуу талкууда, аябай катуу бир чоң ажиотаж жаратып жатышат. Ушул мигранттар кылмыштуулукта аябай көбөйүштү, тиги бу деп жаңы мигранттарды мындай чектелген мыйзамдарды сунуш кылып атышат. Ушул учурда границага кири чыкты кылган биздин мекендештер, каттаган мекендештер ошол жака барып границасынан жанагы кирди чыкты кылып миграционун жаңылоо учурунда кандай абал болуп жатат? Аларга тосоолуктар кандай болуп жатат? Жана биздин мигранттар границага чыгып келерде эмнени эске алышы керек? Ошого суроолорду бүгүн биздин юристибиз Миглаев, биздин юристи Мирлан Токтобеков менен талкууламакчыбыз. Жана биздин юрист сиздерге границага кирди чыкты кылганда эмнелерди эске алыш керек тууралуу сиздерге кеңешин бермекчи. Анда эмесе видеону акырына чейин көрөбүз. Ошондой эле видеого лайк басып, колдоп коебуз. Мирлан байке, кабарлардан, акыркы учурдагы кабарлардан сиздин мындай кабарыңыз болсо керек, антимигрантский фобия боюнча. Ушул учурда могу границага турган мекендештер өткөзбөй атат деген учурлар айтылып жатат да. Ушул границага кири чыкты кылган мекендештер эмнени эске алышы керек? Ушуну айтып койсоңуз. Бунун таасири барбы Эми закондордун деген? да, эми биринчиден вообще бул закондо ушу границага кирди чыкты кылып келсин деген өзү түшүнүк жок да негизичи. Бул биздин жердештерибиздин өзлөрүнүн ушул документтердин сурокторун карабагандыктан жана ошол эле жазалма документтерди сатып алгандыктан негизи ушул границага чыкты барып келгенге мажбур болгон ситуациялар ушул кирди чыктыга жатып атат да, мындайча айткандачы. Биринчиден айтсак, биздин көптөгөн жердештер өзлөрүнүн документтерин сурокторун карашпайт да. 2 ай мисалы үчүн киргенден кийин 1 айдын ичинде регистрация жасаш керек. То есть бул кыргыз жарандары ушу келгенден кийин ушу 1 айды кандайдыр бир эс алуу күнү катары, эс алуу убактысы катары ойлошот да. Ушу келгенде ушу регистрациясы жок, 1 ай иштеп калайын жанталашып деп ошол иштеп жатып алышат да. Бул 1 ай негизи закон боюнча ошол убакта иш таап, жумуш таап, трудовой договор түзүп, анан регистрациясын улап алсын деген убакыт да бул берилген. А биздин мигранттар башкача ойлошот. Анан ушул 1 айдан башталат да. 1 айдын ичинде регистрациясын жасай албай калат. Айласы жок, кайрадан границага барып келиш керек. Хорошо, эми ал 1 айдын ичинде дагы регистрация кылып алса жакшы. 3 айлык регистрация кылышат дагы. Ошол 3 айдын ичинде дагы трудовой договор жасабай, анан 3 айлык регистрациясын узарта албай, анан ошол менен кайрадан границага чыгып келгенге мажбур болуп атышат да. Андан сырткары ушул трудовой договор менен же болбосо гражданско правовой договор менен иштеген убакта дагы ушу 9 айлык регистрациясы бүтөөрүн кандайдыр срогун алдын ала ушул иш кылып ошол алдын ала узартып албастан анын да срогун өткөзбөйт, анан кайрадан границага чыгыш керек болот. Ошондуктан бул өзү закондо биздин мыйзамдарды эгерде туура пайдаланса Россия Федерациясында, Кыргыз Республикасынын жараны Россияга киргенден кийин такыр 5 жылбы, 10 жылбы, 15 жылбы ушу Россиянын границасына чыкпай деле Россиянын ичинде иштеп жүрө берсе болот. Закондор ушундай жазылган, ушул ылайыкташып жазылган да. Бул биздин жердештерибиздин ошо сурокту билбегендиги. Анан экинчиден дагы айтат элем, эми мен баардыгын туура түшүнөм. Биз деле өзүбүз деле мигрантпыз. Россия Федерациясында ушул документтерин туура ошол такташтын жолдорун көпчүлүгү билбейт. 3 айлык регистрация кылгандан кийин кандайдыр бир трудовой договор официально иштеген жери жок болсо, же болбосо ошо иштеген жеринен дагы трудовой договорду официально сурап алганга кандайдыр бир даромет жетпейт дагы, анан булар жанагыдай жасалма документтерди сатып алып атышат. И естественно алар 1-2 айдан кийин базадан чыкпай калат. Ошонун себебинен ушу границага чыгып киргенге мажбур болуп атат да биздин мигранттар. Ошондуктан эгерде өзлөрү мындай документтерин так болсо, бул границага кирди чыгыш керек деген вообще маселе болмок. Бул бир. Экинчиден, эми мындай көйгөй бар, эми аны жакшырганда деле болбойт, барып келип атышат, айла жок. Ошол суроктор өтүп кетип атат. Барганда дагы ушул кандайдыр бир жолдон өтө кармап, мурун границага кирип чыгып, свободно кирип чыгып, барып келип, документиңди узартып жүрө берет элең да.
акыркы учурда мына да ошо Крокус Ситиден кийин мыйзамдар күчөдү. Вообще эле ушул 2023 2024 жылдан баштап дагы кошумча мыйзамдар кирип, же болбосо мурдагы иштебей турган кандайдыр бир мындай стопто турган закондордун баардыгы азыр полноценно иштеп баштады. Мына эми азыркы көйгөй болуп жатат. Мурун Кыргыз Республикасынын граждандары келип 3 айлык регистрацияга кое коюп, 3 ай иштеп, анан кайра границага барып, кирди чыкты жасап, кайра 90 күнгө коюп, ушекинти узартып жүргөндөр толтура элек. Туура айтамбы? Мына биз 2024 жылдан баштап 90го 180 деген закон полноценно иштеп баштады. То есть 90го 180 деген кандай закон? Бул чет өлкөлүк жаран киргенден кийин 90 күндүн ичинде эгерде официальный бир жерден трудовой договор ачып иштебесе кандайдыр бир убакыт, анда границадан чыгып 90 күндөн кийинки 90 күнүн ошо Россиядан сырткары жүрүп анан кайра кириш керек деген мыйзам кирген да. Азыр биздин Кыргыз Республикасынын жарандары массага ошол 90го 180 деген нормага жатып калышты дагы. Азыр баягы кирип чыгып жүргөн кишинин баардыгы границадан ар жака чыгарылды дагы, кайра Россиянын территориясына киргизилбей калды. Мындан сырткары буга чейин дагы кыргыз жарандары көптөгөн кандай десем ыкмаларды байланып келишкен да. Эгерде мисалы үчүн выдворение болуп кетишсе, Кыргызстанга барган эле паспортторун кайра алмаштырып, бир жерлерин бирдеме кылып, фамилияттарын алмаштырып анан келе калышчу. Да? Бул кишилер дагы кандайдыр бир убакыт эч кандай границада, чек арада бөгөт коюлбастан эле кирип чыгып жүрүшкөн. Мына 2024-2023 жылдан баштап ушул эки закондор катаалдашып, эми көпчүлүгү ошо аты жөнүн өзгөрткөнүнө карабастан ушу границадан кире албай калып калып атат. Же болбосо ушул эки Россиянын территориясынан выдворение болуп кетет. Выдворение болгондо көпчүлүгүн айтышат, мына 10 күндүн ичинде кирип чыга ал деп. Анан мурун ошо 10 күндүн ичинде кирип чыга алып, кайра регистрацияга коюп, баягы выдворениянын соттун решениясы күчүнө киргенче жүрө берет. Ошол кишилер да кире албай калышты. Андан сырткары жана жогоруда айткандай, мурун жолдон текшербейт эле. Машинага түштүң, 4 киши все границага барасың, чыгасың, киресиң, келесиң. Азыр жолдон текшерип атышат. Саратовдон, мына Саратовдун көптөгөн ФМСинен биздин миңдеген жарандар ошол жерден баратып жолдон. Ошо регистрациясы жок кармалып, ошол Саратовдон көпчүлүгү депортация болуп кетип атышат. Выдворение болуп кетип атышат. Өзүңүздөр билесиздер, бул каяка границага кандай кишилер чыгат? Жана жогоруда айтпадык. Колунда уже регистрациясы жок кишилер чыгат. Туура айтамбы, базадан чыкпай калат регистрациясы. Окуй мен тиги границага барып келе калайын деп, анан ошол бойдон жөнөшөт. Жолдо даже кагазы жок. Уже кагазын суроого өтүп кеткен, регистрацияны суроого өтүп кеткен кишилер, бул Саратовдун гаилери, Саратовдун уже ички иштер министрлигинин кызматкерлери, Саратовдун вообще ФМСи, буреки уже тазыгып бүттү да. Кайсы машинада канча ошо регистрациясы жок киши келатса, ошол элердин бүт баардыгын шыпырып атып, Саратовдон выдворение кылат дагы, ошондон ары салам алейкум Кыргызстанга чыгарып ийет. Ошондуктан бул маселе жылдан жылга оорлоп кетти. Ошондуктан мен өзүбүздүн жердештерибизге просто айтат элем да. Россияга келдиңиз, тууган, сиздин единственный документиңиз бул регистрация и трудовой договор. Ошол эки документти жасап жүрүңүз болду. Биз мисалы үчүн башка өзбек, тажик, башка түркмөн, же болбосо дагы башка атуулардай болуп патент жасатпайбыз. Биз Евразийский союздун курамына кирген мамлекет катары биз только ошо келдиң, регистрация жасаш керек, трудовой договор жасаш керек. Болду. Андан башка сиздин кыла турган деле оорчулуктуу нерсеңиз жок. Сахаровадан барып бир жылда үйрөтүп коесуз, болду. Туура айтамбы? Ошондуктан ошо атууларга, жердештерге кайрылат элем. Документтериңизге так болуңуздар, болду. Сизге кирип чыгып, күн сайын, жыл сайын, ай сайын ушу границага самсалап барып келиштин эч кандай кажети жок. Же болбосо Мирланбек, ошондо эгер трудовой договор бар болсо жакшы, границага чыгып же Казакстанга барып келип, башка жака чыгып келсе спокойно боло берет да, жанагы мыйзамга туура келбейт. 90 180. Эгерде жана 90 180 деген закондо мындай ссылка деп коет да. Ошол жерде ссылкасы бар. Кыргыз Республикасынын атуулдары 90 180 деген правилага жатпайт. Эгерде ошол 3 айдын ичинде бир жолу трудовой договор же болбосо гражданско правовой договор түзүп койсо, ошол жоопкерчиликтен кутулат деп жазылуу. Так что келдиңиздерби, обязательно 3 айдын ичинде
или гражданско правовой договор түзүш керек, или трудовой договор официально түзүлүп иштесеңиз, сиз автоматически бул мыйзамдан кутуласыз. То есть каалаган убакта кирип, каалаган убакта чыга аласыз. Эгерде трудовой договор же гражданско правовой договор түзбөсөңүз, кийинки 90 күн Россиянын чегинен чыгып, ошо сыртында болуп анан келишиңиз керек. Мирлан байке, ошондо жана жолдо барат деп документтерди текшерет деп эдиңизби? Значит, бул ошол водительдер, каттаган водительдер сөзсүз түрдө ошол кандай десем, бул жагын да караштырыш керек да, мен ойлойм да, айтыш керек неме мекендештерге ушул документти. Же мүмкүн ошол водитель өзү жолго жооп берип алып барып келеби деген да, кандай дейсиз ошо? Эми азыркы учурда баягы кандай десем, есть спрос, есть предложение дейт да. Эми баардык биздин кыргыздардын жарандары ошол границага барып келип атат. Все равно бул туруктуу иш. Эми ошол барып ошол кишилерди дагы биздин эле өзүбүздүн кыргыз жарандары алып барып келип атат да, жанагы көп местагы машиналар мененчи. Ошол жарандар дагы азыр эми билип калышты, жолдон кармай текшерет депчи. Ошондуктан эгерде баарысы сүйлөшүп алып жакшынакай иш кылса жакшы болот эле да. Ошо бараткан кишилердин кимисинин колунда регистрациясы вообще бар суроо или жок. Же базадан чыкпай калса, ошол регистрациянын отуна кандайдыр бир кагаз жазып, жолдон эми баягы аябай деле мындай такап тыкыр текшере албайт. Ошон үчүн хотя бы колунда кагаздар болсо, ошоликилер жазап берип, ошоликилер негизинде чыгарса, же болбосо ошоликилерди айтса, колуңда кагаз болуш керекпи? Кагаз жазат келе, анан алып барып келейин деп мындай айтышса, ошондо биздин кыргыз жарандарына дагы мындай жеңилирээк болот эле да, жакшыраак болот. Рахмат Мирлан байке, урматтуу мекендештер, биздин Миглайф бирикмесинин өзүнүн ошол айдоочулары бар, границага каттаган Асан деген, төмөндөгү номер ошол Асан аканын номеру. Комфортабл эле машинада жана ошол жолго барып келген өздөрү документтерине дагы жооп беришет. Мына ошолор менен бир сүйлөштүм. Себеби биздин мигранттар дагы биздин түзөтүү өткөзгөндө ар дайым биздин мекендештер кайрылып жатышат бизге. Ишеничтүү болсо жакшы болмок деп биз ишеничтүү адамды таптык. Номер астында, эгер граница ачсаңыздар, ошол Асан Аликбаровго кайрылсаңыздар болот. Границага өзүнө чейин алып барып келет. Мирлан байке, ошондо мына май жана июнь айларында границага чыгып келүүгө особо мындай кооптуу нерсе жок, закон жагынан дагы, мындай рет жагынан дагы мындайча айтканда. Эми Кубат Акыркы мындай мыйзамдар таасир этпейби ага? Ошо. эми мен жана жогоруда айтпадым, негизи эле вообще мыйзамда ошол границага кирип жасап келсең кандайдыр жоопкерчиликтен кутуласың деген вообще жазуу жок да. Границага өзү барып келип аткан, бараткан өзү эле кооптуу. Значит, сенин бир кандайдыр бир документиң туура эмес болуп калды, ошонун себебинен сен баратасың. Туура айтамбы? Жөн эле киши границага баш ооругандан барып келбейт дейт. Мындай неме скучно болгондон эле границага барып келе калайын дейт. Значит, сен баратканда ошол документиң жокпу? Ошол документтин кандайдыр бир жок экендигине дайынданып барышың керек да. То есть эгерде сен регистрацияны суроо өтүп калса, эми хотя бы бир кагаз жаздырып ал да, ушул ушундай Кыргызстанга. Ансыз болбойт. Кирди чыкты. Мына көпчүлүгү эле ошо границага баргандардын көпчүлүгү эле ошо удварение болгон кишилер да. Алар границага кирди чыкты кылып, бияктан кайра регистрация кылып иштеп жүрүп, кайрадан кармалып, анан кийин Сахарова жатып, же болбосо уголовный иш козголуп, же болбосо дагы 5 жылга депортация болуп кыйналып атышат. Ошондуктан эгерде сиз сотко алып барылган болсоңуз, постановление сураш керек, ошо любой кагаз сураш керек да, ошонун негизинде иш кылыш керек. Хорошо, жакшы кеңеш болду. Мирлан байке, ошондо акыркы могу кылмыштуулук боюнча статистикалар чыкты деп жатат. Ошол боюнча кандай дейсиз? Жөн айтып кетсеңиз. Эми Эң бир бүгүн статистикасы. бүгүн ички иштер министри, Россиянын ички иштер министри Колокольцев барып, ушул Совет Федерация деген органы бар. Бул жанагы жогорку кеңештин 2 палатасы деген сыяктуу сөз. Ошол жерге барып, ушул статистиканы берип, ички иштер министрлигинин кылган отчетторун берип келди да. Ошол жерде естественно депутаттар ушул мигранттар боюнча дагы суроолорду берди. И ошол жерде ички иштер министри Россиянын мындай цифраларды озвучивать этет да. Россия Федерациясында мындай үчүн азыркы учурда мигранттар тим эле кылмыштуулук өсүп кетип турасында деп айтып жүрүшөт. Бирок жалпы кылмыштуулуктун 4% ушул мигранттар кылат экен да. Ал кылмыштуулуктун ошо 4%
и то жарымынан көбү бул административдик укук бузуулар. То есть жанагындай регистрациясы чыкпай калган, патенти чыкпай калган, чеги төлөнбөй калган, ошондой ушундай мелкий. То есть булар кандайдыр мамлекеттин коопсуздугуна эч кандай шек келтирбей турган административдик эле укук бузуулар болуп эсептелинет. Анын 2% да бул кылмыш жанагы көбүнчө мына мигранттар катышып калып жаткан наркотик ташуу, курьер же болбосо ушул экине жол ДТП, ал эми жана оор жана өтө оор кылмыштар деп коет. Бул киши өлтүрүү, зордуктоо деген сыяктуу кылмыштар 1%ке жетпеген кылмыштуулукту түзөткөн нерсе. Анан Колокольцов ошол жерден айтты, биздин ошол Россия Федерациясынын ичиндеги ушу улут аралык ушул суроолорду козгоо менен бул батыш өлкөлөрү ошол Россияны мындай жаман немеде көргөзгөнгө, жаман көргөзүүгө аракет кылып жатышат. Ошондуктан биз мынакей иш чаралардын баардыгын токтотушубуз керек деп айтты да. Эми бул официально мындайча айтканда Россия Федерациясынын бийлиги ошол кичине немелерди токтотолу, текшерүүлөрдү токтотолу, эми болду. Мындай кармадык кичине баягы ордуна келтирдик, эми баардык. Эми кайра кичине ооздукту бошотолу деген сыяктуу сөзү да. Эми мен айта албайм, баардыгы жакшы болуп кетет. Но бул нерсенин баардыгы эми жакында аздан баягы токтойт деген кичине кайрадан баягы калыбына келди деген сөз. Ошондуктан эми мындай нерселер болуп турат. Биздин жердештерге айтарым, эми өзүңүздөрдүн документтериңизге так болсоңуздар, таза болсо документтер, эч кандай проверка, эч кандай сиздерди текшерүү кандайдыр бир сиздерге оорчулук алып келбейт. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн биз границага чыгып келүү боюнча юристтин кеңешин уктук. Май жана июнь айларында особо андай деле өзгөрүү жок. Кадимки режимде границалар иштеп жатат. Чыгып келсеңиздер болот. Жана эгер границага чыга тургандар биздин партнерлор менен Аскан ака менен чыгсаңыздар болот. Номери биздин астта жазылган. Нурмат байке, сизге ыраазычылык айтабыз кеңеш бергениңиз үчүн. Кийинки эфирлерде жолугушканча аман туруңуздар. Урматтуу мекендештер, видеого лайк басабыз жана башка видеолорго каналдарга таратып койгонду унутпаңыздар. Рахмат.